Улустун улуу күнүндө биз дагы ата баба жолун улап, кыштын камын жазда көр демекчи, жаз жарыш маалында кайсы тармакта иштебейли, жапатырмак, талбай мээнет кылууга чакырат элем. Бүгүнкү күндө мезгил, дүйнөдөгү шарт жагдай ыкчам кабылдоону, ыкчам чечим кабыл алууну, ыкчам аракет көрүүнү талап кылууда. Буга чейин тилекке каршы коомубузда чоң кичине, кары жаш дебей ар ким өз милдетин кылбай, өлкөнүн саясаты менен көбүрөөк алектенип, улуттук экономика жаатындагы маселеге кош көңүл мамиле жасалып, маани берилбей келген. Коктуголот, уруучулук, жердешчилик, тааныш билиш саясаты коомчулуктун баш оорусуна айланган. Ар бир жаңы келген жетекчи өлкөнүн өнүгүшүн кечеңдеткен жагдайларга өздөрүнө чейинкилерди шылтоо кылмай адат болуп калган. Биз мындайды токтотушубуз керек. Булардын баары өнүгүүгө кедергисин тийгизип, азыркыга чейин анын кесепеттерин тартып келебиз. Бүгүн учур башка, заман ыкчам өнүгүп, дүйнө өлкөлөрүнүн алдында жаңы талаптар, жаңы чакырыктар коюлууда. Мындай өзгөрүүлөрдүн фонунда Кыргызстан бир силкинип, жаңыча ойлонууга, жаңы көз караштарды калыптандырууга умтулушу абзел.